Елімізде көп суыр ийин казбайт, ийин казса да кенен казбайт деген нақыл сөз бар эмеспи? Айтайын дегенибиз, кичинекей өлкөбүздө жамгырдан кийинки козу карындай жайнаган партиялардын, уюмдардын көбүнөн башың адашат. Кече жакында Жалал Абад областында Жалал Абад шаарынын Барпатындагы театрдын имаратында коомчулукту таң калтырган бир жыйын болуп өттү. Буга чейин билишибизче, согуш ардагерлеринин ар кайсы окуяга байланыштуу Афган согушунун ардагерлери, Баткен согушунун ардагерлери деген сыяктуу уюмдардын уюшкандыкта иштеп келгенинен кабарыбыз бар. Ага карабастан бул жыйынды уюштуруучулардын максаты ошол уюмдардын үстүнөн көзөмөлдөөчү дагы бир уюм түзүү керектигин максат кылышкан. Даяр аштын эси көп демекчи, көптөгөн жылдары уюшулуп, ардагерлердин жетим жесирлерине жардам берип, өкмөттөн жартылуу жардам болбогонуна карабай, өз киндиктерин өздөрү кесип келе жаткан согуш ардагерлерибизге ошондой уюмдун кереги бар беле деген суроо туулат. Боорлорун жерден көтөрө албай, жаңы телчигип уюшуп келе жатканда мындай кыйындар кайда эле деп да таң калбай койбойсуң. Бул пикир жеке эле биздики эмес, ардагерлердин өздөрүнө да жакпай калгандыгын төмөнкү тасмадан көрсөңүздөр болот. Ардагерлердин дагы бир уюму түзүлүп, жыйыны болот экен дегенди уккан мүчөлөрү жыйынга катышуу үчүн областтын 4 бурчунан чогулушкан. Жыйынга келген мүчөлөр ардагерлер болгонуна карабай, уюшулуп жаткан жаңы уюмдун өкүлдөрү аларды киргизбей коюшкан. Уюм биздин атыбыздан болуп жатса, эмнеге катышпайбыз деп нааразы болгон ардагерлер күч органдарынын коопсуздукту сактоо үчүн тосуп турганына карабай жыйынга киришкен. Mümkün biz ошентип тополон кылып киришибиз керек. Жетсилер атайын ошондой кылып аташат. Тополон кылып киргенибиз сизге жарашпайт. Мен дагы айтам, жана военкоматтын астында силердин бир представитель мына жерден мандат алгыла деди. Biz ayttık, Oşton geldi eklesek ayttı. Anda dedi, siler jönüne gire veresiniz dedi. Mandattın silerge gereği yok. Siler kak nablüdatıl giresiniz dedi. Hemçin hazır toz Біздің Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасының мыйзамы бар. Согуштун, эмгектен, оруктагы эмгекчилер жөнүндө. Ошонун негизинде биздин Жалал Абад областында 93-жылы областтык ардагерлер кеңеши түзүлгөн. Ошол мыйзамдын негизинде. Андан кийин 99-жылы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы чыккан. Биздин уюм ыктыярдуу коомдук ардагерлер кеңеш уюму. Эми азыр бул жерде биздин Жалал Абад шаарындагы аскер комиссариятынын отставкадагы полковник Камаловдун инициативасы менен райондо, шаарларда конференция өткөздүк деп делегацияларды шайлап келип өздөрү дагы бир ардагерлер уюмун түзөбүз деп атат. Ал жерде мына Бишкектен келген Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ардагерлер кеңешинин орун басары Бекжан Мырзажанов келип информация берип айтып атат. Жогорку кеңештин токтому бар. Ошо токтомдо куралдуу күчтөрүнүн адамдары болуш керек дегендик. Анан мен айттым. Ал токтом комитеттин токтому. 2011-жылы 26 декабрда комитетте каралган бул маселе. Ошол жерде сунуш берген биздин республикалык ардагерлер кеңешинин төрагасы Токомбаев Тарас Алиевичке. Ушул мыйзамдын негизинде комитет сунуш кылат. Уставыңарды карап чыккыла. Уставыңарда ушу куралдуу күчтөрдүн адамдары ошол төрага орун басар жоопту катчы болсун деген сунуш берген. Ал сунушту аткарыш үчүн биздин съезд болуш керек. Республикалык ардагерлер кеңешинин. Ардагерлер кеңешинин съезди 5 жылда бир жолу болот. Ошол жерде уставка өзгөртүү киргизет. Азыр эми ал уставка өзгөртүү киргизилет. Ал комитеттин сунушу аткарылбайт. Биз кааласак аткарабыз, кааласак жок, биз коомдук бирикмебиз. Ошол мыйзамды туура эмес талкуулап, булар дагы бир коомдук бирикме түзөбүз деп жатат. Коомдук бирикмеге булар айтып жатат, согуштун, оруктагы эмгекчилердин комитеттин кеңешин түзөбүз деп. Бул жерде бир дагы өзүңөр көрдүңөр, Атамекендик согуштун делегаты жок. Тылда иштеген биздин ардагерлерибиз, ветерандарыбыз жок. Бүт эле өздөрүнүн подставной жанагы жетим жүгүрүк болгон отставкадагы офицерлерди жинеп алыптыр.
Иштин чоо жайын түшүнгөндөн кийин ардагерлердин арты менен пайда көрүүнү эңсеген жаңы уюмдун өкүлдөрүнө нааразычылыктарын билдирип, жыйынды таштап чыгып кетишкен. Эки революция өткөрүштү башкалар революция кылды. Азыр погончондордун алдында сен путь кыласыңар керек болсо Кыргызстанда бу жүрүшүңөрдү. Путь кыласыңар. Бардыгыңар чакырбайсың. Биз эгер ошону жолдорбайбыз. Ошон үчүн балдар, тургула кеттик болду. Ушундай эле пикир келишпестиктер Ош жана Баткен областтарында болуп өткөн. Анан кийин айтылган бул туура эмес иш кылып жатасыңар деген мааниде Военныйлар эгерде şu tol köşülüp payak üçün güreşip atkan bolsalar payakты kesse bolot da elin başını aylantmaz gerek. Oşoluktan men bu konferensiyalarda ruhsat verseniz ben katışalmayım, ben kettim. Okansı, çikolata neden? Susuğa gel. Protokolda жазып qo'yinglar. Veteran Afg'onistonda stadiy boshlaydi. Все, разговор конечный. Protokollarga жазып qo'yinglar. Qancha odam qoldi, o'qib ketib o'tadi, nimalar qoldi? Qancha odam bilan konferensiya o'tkazgan? Ketdik. Asaqallar tavbalar, asaqallar dedilar. Gel To'xtardi. Нормально, bu afishlarni ne gerek var? Остальных прошу остаться. Остальных прошу остаться. Я прошу всех, кто остался, сюда пересядьте поближе сюда, в этот ряд, пересядьте, пожалуйста. Конференциянын негизги максаты булардыкы бүгүнкү күндө ушул Ош областында ишке ашпады. Анткени Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери, Ооган согуштун ардагерлери, Ички иштер министрлигинин жана башка согуштун ардагерлеринин коомдору бул нерсеге туура эмес жолдо түзүлүп атат деп бардыгы бул коомдун конференциянын өтүшүн жокко чыгарышты. Ошон үчүн мындай жалган калп сөз менен туура эмес түшүнүк берип туруп конференция өткүзгөндөрдү суранып кетет элек. Урматтуу ошол Бишкектен келген бул жердеги генерал полковниктер мындай жолду барганыңарды туура эмес. Андан көрө ошол туура жол менен жүргүлө, элдин биримдигин, элдин үстүнөн болобуз деген силердин эч качан колуңардан келбейт, боло албайсыңар дагы. Мына берде аксакалдар отурат. Мына азыр мурун главный штаб болсо генеральный штаб болду. Бир министрликтен Кокустан өлкөбүзгө коопсуз түзүлүп кала турган болсо, бир киши башкарсын деген. А где Нурлан Турайбек сам? Сам нет уже? Без этого как нужно? А он наш командир. Нурлан Турайбек Киргизстан депутат. To'xtatsin desa qo'l ko'tarib Konferensiya to'xtatilsin desa deganlar bo'lsa, ular bersa bo'ladi. Давай, давай, давай. Qara ketib qoldi. Давай, вот, тура. Kerak, tur. Давай. Өлкөбүздүн стабилдүүлүгүндө бирдиктүү топ менен ар дайым өз салымдарын кошуп келген согуш ардагерлери мындай чагымчы экинчи уюмдун кереги жок экенин, ошондой эле бул терс көрүнүштөрдүн артында ким турарын билишерин да айтып өтүштү. Анан калса жалпы ардагерлер менен кеңешпей туруп, бармак басты көз кысты кылып, саналуу атайын даярдалган өкүлдөр менен өткөрүүнү чечишкени да мынтип билинип калган. Жыйынды таштап кеткен ардагерлер мындай жең ичинен жасаган нерсе эч кимге жакпасын, бул ишти жөн калтырып
калтырбай өлкө башчысына чейин кайрылышаарын айтып тарап кетишкен.